Тыпылдап кетип бара жатты. Жүзүндөгү терилер тып-тып. Бирок чарчаса да токтобой үйүнө жетип, жонундагы 5 жашар карындашын төшөккө жаткырды. Ал уйкусурап, быйтыйган колдорун агасынын койнуна салды. Ушундай адаты бар. Алакандары менен агасынын жүзүн сыйпалап бар экенин сезип анан уктайт. Карындашынын таноосунан келген жумшак жытты искеп жатып, магдыраган өспүрүм дагы уйкуга жетеленди. Алып кетпегиле Арукени, карындашым жанымда калсын. Аруке, ал менсиз уктабайт. Бакырып түшүндө сүйлөнүп жатып ойгонду. Жигиттин минтип бакырганына жанындагылар көнүп калгандай кайдыгер. Өзү дайым кара терге түшүп жатып ойгонот. Жүрөгү куду биринчи күндөй ээнсиреп көзүн ачат. Жонунда жүрөгүндө, жашоосунда 5 жыл гана жүргөн карындашын издеген түш канча жылдан бери аркасынан кубалап келе жатканын бир өзү, бир Кудай билет. Алгач апасы Туркияга иштегени кеткен. Кийин өгөй апасы, алар атасы менен калышкан. Аны бар дешке деле оозу барбайт. Сөлөкөтү менен алардын жашоосунда жок эле. Бирок Аруке анын жашоосунда бар болчу. Топ-тоголок, капкара көздөрү менен агасына сүйкүмдүү тиктечү. Мен сени табам, деди жигит ишенимдүү. Периштенин көз жашы 1-бөлүк. Таң жаңы аткан убак. Айылдан чыккан келин келе жатты. Борборго каттай турган унааларга жетиш үчүн чакан айылды басып өтүп, чоң жолго чыгышы керек. Жүзүнөн тери куюлуп, бутун тез-тез шилтеген келин ушул жерден ылдам кеткиси келгендей шыпылдай басып бара жатты. Уулу ойгонуп кетпесе болду. Анткени таң атаары менен төшөктү сыйпалап берип, өзү жок экенин билгенде бакырып туруп атып сыртка жөнөгөн адаты бар эле. Анын жүзүн карап туруп таштап кете албайт. Андан көрө туура эле болжолдоптур. Баланын ые кулагына шактый түштү. Кылчайып караса бакырып ыйлап, аркасынан чуркап келе жаткан уулу көрүндү. Буттары шилтенбей туруп калды. Чымын куюм болуп чуркап келе жаткан бала кан жолго чыгып кетпесин деп алдынан тороду. Кетпе апа! Көкүрөгүнө жыгылган бала бекем мойнунан кучактады. Айдар, сен чоң бала болбодуңбу? Чоң эмесмин мен. Мен иштеп келем, сага момундай чоң машина сатып келем. А сен чоң апаң менен каласың. Жок дейм, кетпе. Билем мен, сен келбей коесуң. Дайыма сөзүңө турбайсың. Баягыда да келем дегенсиң. Келин үнүн катуу чыгарды. Бирок мойнуна оролгон колдорду чыгарып салганга күчү жетпей туруп калды. Кичинекей денеси дир-дир эте, азыр апасы колунан чыгып кетсе, алаамат башталчудай сезилген баласынын коркунучун сезип турду. Бекем бооруна кысты. Майышып токтоду. Көздөрүнөн сала-сала жаш кетти. Бүгүн эмес, башка күнү кетсемби, деди ичиндеги бир үмүт жылт эте. Балким баары жолуна түшөр. Эртеңкиге чейин балким атасы эсине келер. Ээн талаада эне бала кол кармаша чөптөрдү аралап жай келе жатышты. Бала энесин алып калганга корстон. Мурдун улам шыр тарта, бутуна кирген куурайларга карабай келе жатты. Курсагың ачтыбы? Жок. Чарчадыңбы? Жок дейм. Азыр курсагым ачты десе, алаксытып апасы кетип калчудай шаша сүйлөдү. Бир жолу апасы ушинткен. Ошондогу сагынган-ай, эти ысып ооруп да калган. Чоң энеси күбүрөнүп, жаттаган дубаларын айтып жатып ысытмасын түшүргөн. Бирок апасы келмейинче тамак жебей койгондуктан атасы апасын таап келген. Ошондон бери балада апасы кетип калчудай коркунуч жашайт. Апасын атасы көп капа кылат. Кээде ал уктап калганда кыжы-кужу болушуп, анан дүңкүлдөгөн добуштар чыгат. Апасынын муунуп ыйлаган үнү угулат. Ошол кездерде Айдар апасынын жанына баргысы келет. Атасынан коргогусу келет. Бирок коркот. Каректери канталаган атасы Айдар үчүн коркунучтуу жана таакыр түшүнүксүз адам болчу. Тойдум мен сага, кет дейм, мен башканы сүйөм. Ошону аласыңбы? Мен ага үйдү бошотуп чыгып кетишим керекпи, деп кыйкырган апасынын үнү. Мындай учурда алар Айдар төркүйдө уктап жатканын да унутуп калышат.
күрөө тамырлары көп, эмне деп айтып жатышканы да белгисиз, бири-бирине бакырышат. Мындай тозок жашоодо жашап жатышканына 1 жыл болду. Бирок бала ичинен дайыма апасы жакта. Анын балалык дүйнөсүндө апасы күнөөсүз эле. Азырда колундагы жылуулуктан күч алып, эрдемсий кетип бара жатат. Апа, экөөбүз кетип калбайлыбы, деди бир учурда. Кайда барабыз? Билбейм. Менин борбордо иштеп кете тургандай билимим жок. Билимим болсо деле мени ким күтүп туруптур? Андан көрө Москвага иштеп келейин. Мени да ала кет ошол жака. Келин эрксизден күлүп жиберди. Топ-тоголок сүйкүмдүү уулун бооруна кыса кучактады. Үйгө барбай эле коелубу, деди уулуна. Кайда барабыз? Бүгүн экөөбүз эле болобуз. Токойдо ойнойбуз. Мен тамак ала чыккам, ошону жейбиз. Кандай дейсиң? Атам таап алсачы, деди көздөрүн бакырайткан бала. Келин үн каткан жок. Ага баары бир эле. Ата-энесинен да кечип, сүйүү деп этегин кармап келген адам болчу. Минтип кайдагы бир аялдын айынан жылуу уясы бузулаары 3 уктаса түшүнө кирген эмес. Эми биздин макулдугубуз жок тийгенсиң деген ата-энесине да бара албайт. Муну менен да жашай албайт. Кең дүйнөсү тарып турганда чогуу окуган курбусу чакырып калды. Эми кетүүгө тийиш. Ошол күн Айдардын эсинде өмүр бою сакталып калды. Жерге апасынын жоолугун жайып тамак ичишкендери, анан ойноп, чарчап кучакташа уктап калганы, күүгүмдө үйгө келгени, атасы ууй саалбай калды деген шылтоо менен апасын сабап салганы, бүт баары эсинде эле. Болгону апасынын жүзү бүдөмүк. Балакай көзүн ачып эле апасын издеди. Ордунан сыйпалап таппай калды. Адатынча бакырып ыйлай турган болду да, бирок атасынан коркуп үн чыгара албады. Ичин бир муздактык каптап, кайра жаздыгына жатты. Эшик шарак ачылып, ызырынган атасы кирип келди. Бойлуу, кара тору, көздөрү күйүп турган адам болчу атасы. Жинденгенде капкара көздөрүнөн от чыгып, мультфильмдеги коркунучтуу каармандардай элестетип кетчү балага. Өзүн бир дагы жолу уруп же катуу урушуп көргөн эмес. Ошентсе да аябай коркор эле. Култ этип жууркандын ичине кирип кетти. Мен көрсөтөм ага, шаарга гана кетет экен, азыр жетип барып муузда өлтүрөм, деп жатты кыйкырып. Чоң энеси ошол эле көчөнүн ары жагында турчу. Кирип келди. Анан кошуналар кирип келишти. Дагы эмне болуп кетти? Кетиптир. Ким кетиптир? Асия кетиптир. Кокуй күн, кечээ эле жыйналып жуунуп жүрдү эле. Кеткен тура, деди коңшунун бири алаканын чаап. Шашпасын, мен аны жетсем элеби? Шыпшынып аркы беркини сүйүлөп туруп коңшулар биринен сала бири чыгып кетишти. Бөлмөдө чоң энеси жана атасы гана калды. Кайда кетти экен? Бир тапсамбы? Таптың, анан эмне кыласың? Өлтүрөм. Кет эле кет, сен кетпесең өлтүрүп тынам, башканы сүйөм. Кокуй ай күнүнө жетип калды, алып келем деп баса калып сабап жаткан сен эмес белең? Апа коюңузчу, дайым келиниңизди жактайсыз сиз дагы. Кардымды жарып чыккан балам сенсиң. Келин жакта эмесмин, адилеттик жактамын. Эмне кылсын? Кечээ ыйлап мага келди. Айдарды мага тапшырды, ыйлады. Башка эч бир айлам жок, деди. Башы көзүн жарып салыпсың. Эмне кылайын, батамды берип узаттым. Апа, сен балам эмне каалайсың? Тигинин чын эле ичи жер чийип ана-мына деп турат. Ичиндеги бала сеники экенин бул жерде элдин баары билет. Эми алып кел тигиниңди, мен Айдарды алып кетем. Эми жакшы жаша. Атасы башын салып отуруп калды. Чоң энеси бөлмөнү бир карап алып шуу үшкүрүп алды. Спорттук сумкага Айдардын кийим кечесин, оюнчуктарын салды. Эми ойготоюн деп эңкейе бергенде балакайдын көзүнөн жаштар агып жатканын көрдү. Ичинен думугуп ыйлай бериптир. Кагылайын десе, ыйлабачы. Өзүнүн да муун жүнү калтырап кеткендей үн каргылдана кетти. Чачынан сылап, көздөрүнөн өбүп алды. Мен бармын балам, көзүм тирүү кезде сени эч кимге бербейм. Жүрү балам, эркек бала ыйламак беле. Апам келеби, деди муңканган бала. Билбейм балам, деди көзүн ала качкан чоң эне. Айдардын эсинде чоң апасы дал ушундай калды. Эмнегедир күнөөлүүдөй көзүн ала качып, апасы тууралуу эч нерсе дегиси келбегендей башка сөзгө өтүп кетчү.
Жоолугунан ак чаштары чыгып турган чоң апасы да бойлуу, сымбаттуу аял эле. Көп сүйлөгөн сөзү эркек ыйламак беле каралдым, жашык болбочу. Айдар дайым ушул сөздөн кийин тамагына туруп калган ыйын араң жутуп, чымыркана көзүнүн агып келе жаткан жаштарын колу менен сүртчү. Ушул жаштар агатта өзүнөн өзү деп кадыресе чоң кишидей агып жаткан жаштарына жини келчү. Аттиң ошондо көчө бара бакырып ыйлап алса эмне, чоң энеси токтотпосо эмне? Балким ошол ыза, сагыныч ошол кезде жашка айланып агып кеткенде, чоңойгондо көкүрөгү мыжыгылабай калар беле? Ким билсин. Айдардын жашоосунда тез эле жаңы тилке башталды. Чоңдор балдар эч нерсени билбейт дешет. Астында эң сезимтал, эң көрөгөч наристелер болот. Күпүңдөшүп үйлөрдү жыйнап, көшөгө тартып жаткан коңшулардын сүйлөшүүсү Айдардын кулагына шак этти. Байкуш келин, 1 жылдан бери таяк жеп эле кет дегенден башканы уккан жок эле. 1 айга жетпей ордун баскан аял келди. Жеңе айтпаңыз, мен дагы күйөөмдү катуу кармайын деп чечтим. Булар келесоодой болуп кете берет тура, жибин үзгөн букадай болуп. Алып келбесе атасынын төрүндө төрөп коймок. Элдин баары мунун баласы экенин билет да ботом. 1 айыл эл болсок. Эмне дейбиз? Байкуш Асия жаркылдаган жакшы келин эмес беле? Анын бактысы деле бир күнү ачылат. Эрнис бармагын тиштейт го. Аялдардын сөздөрү бүтчүбү? Айдардын ата-энесинин эле эмес, айылдагы баардык кыйшык баскан эркектердин окуяларын сай медиреп сүйлөп жатышты. Баланын жүрөгү кысылып кетти. Чоң энесине апасын сагынып ыйлабайм деп сөз бергени менен көкүрөгүн ачыштырган Асия деген ат болчу. Апасынын жылуу алакандары, чачтарын уйпалап эркелеткени, жылуу койнунда улам бооруна кыса кымтып жатканы. Көздөрүнө жаш айлана түштү да, колундагы машинасы менен ары бери кылдыратып алаксыганга аракет кылды. Кантсе да көз кыйыгы көшөгөдө. Акыл эси көшөгөгө кире турган немеде. Келе жатат, ай жеңе бол жоолугуңду камда деп аялдардын үнүн угуп, ошол бурчка тыгылып калды. Мына 1 жылдан бери атын угуп, өзүн көрбөгөн ата апасынын каргашасы. Жүрөгү дүкүлдөп кетти. Ичи чоң болуп, эки жагынан бирөөлөр сүйөп келе жаткан аялды көздөрү бакырая тиктеп турду. Айдарды эч ким көргөн жок. Майлуу сүттүү бол деп жоолук салган бир жеңелерин суз гана бетинен өпкөн чоң энесин көрдү. Тиги аялдын жүзүн көрө албады. Чурулдаган аялдар чыгып кетти. Бир бөлмөдө душманы менен Айдар калды. Бир топко отуруп, чымырканды да көшөгөнүн этегин көтөрүп кирип барды. Тиги келин чочуп кетти. Сен эмнеге келдиң? Айдар келчи мага деп тиги күлүмсүрөмүш этип колун созду. Сенин мага керегиң жок, мага апам керек. Мен сага минтип түкүрүп салам, деди бала көздөрүн албай. Анан чын эле түкүрүп жиберди. Келиндин айласы кетти. Алдап соолап көрөйүн деп ойлоду эле, такыр болбоду. Анык ызы-чуу кечинде эле кеткенде башталды. Айдар кечинде тиги аял менен атасына төшөк салынып жатканда катуу чыр баштады. Ал апамдын төшөгү бербейм деп чырылдайт. Кенедей баланын бул жоругун көрүп төшөк салып жаткан келиндер селейди. Көздөрү жашылданган бала жүктү буздурбайт. Апамдыкы. Айдар, сен чоң жигит болбодуңбу? Сен чоң энең менен уктайсың да мындан кийин. Бул жакта атаң менен. Апамдыкын бербейм. Бул көрүнүшкө атасы чыдабай кетти. Шак көтөрдү да сыртка алып чыкты. Сен эмне тентектенип жатасың, я? Апамдыкы болчу. Мындан ары ал биздин үйдө, Айгүл биздин үйдө жашайт. Мындай кылыктарыңды таштагын болбосо. Ушу сөздүн аягындагы коркунучту сезе калды Айдар. Атасына бакырая тигилди. Баланын көзүндөгү коркунуч аралашкан суроого атасы чыдабай кетти. Караңгыда сороюп турган баланы кучактай калып ыйлап жиберди. Үнүн чыгарбай, мууна ыйлап жатты атасы. Айдар биринчи жолу атасынын ыйлап турганын көрдү. Ал дайым башкаларды ыйлатчу. Анын айынан чоң энесинин көздөрү жашылданып, апасы ыйлап жатканын көрчү. Бирок эч бир убакта өзү ыйлаганын көргөн эмес эле. Болгон жүрөгүндөгү кайгысын, жүгүн кичине баланын ийнине төгүп жаткандай ыйлады атасы. Үстүндөгү футболка суу болуп чыкканчы ыйлады. Ата, эркек жигиттер ыйлабайт да, деди акырын гана.
Атасы көзүнүн жашын сүртүп улутунуп алды. Ошондойбу, ким айтты сага? Чоң энем. Чоң энең туура айтат, жигит эч качан ыйлабайт, сен дагы ыйлаба. Айдар атасын биринчи жолу ушундай абалда көрдү. Бул акыркысы дагы болчу. Атасы балага эле эмес, эч бир жанга ачылбагандай, өзүнчө бир белгисиз дүйнөгө түшүп кеткендей абалда жүргөн эле. Ошентип Айдардын жашоосунда дагы бир адам пайда болду. Көп учурда чоң энесиникинде жашаганы менен көзүнүн кыры менен атасы жана апасы жашаган үйдү карай берчү. Эмнегедир үйгө кирип барса, күлүмсүрөгөн атасы менен кучагын жайган апасы чыга калчудай сезилчү. Чоң энеси аны көзүнүн карегиндей караса да, жүрөгүндө бир белгисиз кусалык турган эле. Бир күнү атасынын үйүнө чайга чакырышты. Жаңы келин тамак жасап чакырган экен. Үйүнөн баягы көшөгөдөгү келин чыкты. Дастаркон башкача жасалыптыр. Үй жасалгасы да башкача болуп калган экен. Кудай жалгасын деп суу залкаган чоң энеси төргө өттү. Аны бучкактай ээрчиген бала да жогору өттү. Чөп чаап бүтүп сырттан кирген атасы апасы менен учурашып Айдарды кулакка чертип койду. Чөбүң быйылкыга жетчүдөйбү? Жетет апа. Кышта баасы көтөрүлүп кетет, болушунча жыйнап үйүп алгыла. Малдан артса сатып жибересиңер. Баланын кем карчына да керек болот, деди чоң энеси келиндин курсагын карап туруп. Ошентели. Күн кеткен атасынын кабагы жыйрыла түштү. Балага да ороо чулгоо алыш керек эле деп калды жаңы келген келин акырын. Айдардын кийимдери бар болсо керек эле, ошолордон эле алып ороп чык, деди атасы. Келиндин көздөрү тостое түштү. Бир нерсе деп сөз кайрыды эле араң турган атасынын колдору ойноп кетти. Келиндин отурган отургучун тээп жиберди эле, тиги учуп кетти. Кыйкырык, өкүрүк, ызы чуу башталды. Айдар эки кулагын жаба бурчка тыгылды. Чоң энеси арачы болом деп жатып белин оорутуп алды. Каты күн-ай, кандай акмак болдуң, эми төрөйм деп жаткан аялды уруп жиңди болдуңбу? Атасы эч кимди, эч нерсени уккан жок, тек болгон ызасын чыгарып жаткандай аялын кийиздей сабай берди. Коңшулар келип араң ажыратканда, тез жардам менен келинди ооруканага алып кетип жатканда гана эмне кылганын сезди. Чар жайы чачылган, идиш аяктын баары сынган үйдө атасы гана калды. Бурчта турган Айдарды баары унутуп калышкан эле. Келин менен кошо чоң энеси да ооруканага кеткен. Урдум баарыңарды, кеткилечи, тийишпегилечи мага деп сүйленип алган атасы төркү үйгө барып күп жыгылды. Аялдын өмүрүн араң сактап калышты. Бала маалына жетпей төрөлгөнү менен жакшы эле дешти. Кыз төрөлдү. Айдардыкындай көздөрү тептегерек болгон сүйкүмдүү кыздын атын чоң апасы Аруке деп койду. Жашоосу аруу болсун, эч мүдүрүлбөсүн, бактылуу балалыкта жашасын деп тилек кылды чоң эне. Өмүргө жан талаша умтулган наристени алгач колуна алганда чоң эне болду. Анткени келин оор абалда эле. Жаштыгынын жаңылыштыгы менен очок курган келин өмүр менен өлүмдүн ортосунда жаткан. Айгүл терезени тиктеп ойлуу отурду. Эрнисти ойлоду. Ушуга чейин баардык кылыктарына чыдап келсе да, уруп согуп маалынан эрте төрөткөнүнө ичи муздап кетти. Кана кечеги сүйүү. Ата-энесинин абийирине, өзүнүн намысына карабай көгөрүп отуруп колун кармады. Анын баласы, аялы бар экенин билип туруп, каш кайып жүрүп алды. Анткени ушу кара каш, кара көз жигитти катуу сүйгөн. Сүйлөгөндө көздөрү күйүп кете турган. Олбурлуу жигиттин кучагында баарын унуткан. Артык эмне болорун билбей, акыл токтотконго чамасы келбей сүйгөн. Көзүнүн жашын шыпырып алды. Ыза кайнап турду. Ооба, окууну бүтүп келди. Айылда мугалим болуп иштеп жаткан. Жашы да өтүп бараткан. Өзү теңдүүлөрдүн баары үй жайлуу, алды балалуу да болуп калган эле. Бир калыптагы күндөрүнөн тажап жүргөн. Борборго кетип калайын деп уурукчан апасын кыя албай койгон эле. Бирок кийинки турмушу эмне болот деген бир түпөйүл ой эзгилеп жүргөн учурда Эрниске кезигип калды. Аны мектеп учурунда эле жакшы көрчү. Бирок кыз озунуп сезимин сүйлөй албай арманда кала берген. Кийин борбордо окуп жүрүп татынакай колукту алып келгенин угуп ичинен бир тынган. Кандайсың Айгүл, деди Эрнис жылмая. О, сен кайдан? Мындай эле иштер менен өтүп баратып куттуктай мугалим болупсуң. Рахмат, сени да уулду болду деп уктум. Окууңду таштап салдың бе?
Шарт ушундай болуп калды. Биринчи курста эле бир кызды жактырып колдон сүйрөп келип отургузуп койдум. Анан экөөбүз тең эле окуубузду таштап салдык, деди Эрнис окууну таштап салганына ичи ачышып турганын билдирип. Эми жашсыңар да дагы окуп аласыңар. Эми кайдан? Экөө ээрчише басып сүйлөшүп бара жатышты. Коштошуп эки жака басканда экөөнүн тең ичинде бир жылуулук пайда болуп коштошту. Андан кийин эмне болду? Болбогон шылтоолор менен Эрнис мектеп жака айланчыктай берчү болду. Айгүл болсо Эрнис жашаган көчө тараптан көзүн албайт. Укмуштуудай бир күч аны дегдедет да турат. Студент кезинде деле жигиттин колун кармап ээрчип көрбөгөн экен. Жаштыктын деми башына тээп, айласын кетирип салды. Уятына да, намысына да башы ийбеген аял эркектин ортосундагы боло турган бир улуу күч анын акылын алды. Экөө жолугушуп, Айгүл кичине калып турчу деп суранды. Жок, билинип калабыз. Үйгө барайын, Асия да билип калбасын. А менчи, деди тултуңдаган кыз. Сага бош болгондо келип турам, деди Эрнис. Жүрөгү шуу деп кетти кыздын. Өмүр бою ушул боюнча ал аялынын бошоп келерин күтүп жашачудай сезим денесин үркүтүп жиберди. Чөптүн башын тиштегилеген боюнча кала берди. Мындай болбойт. Эрнисти кармап калуу керек. Эмне жол менен болсо да кармап калбаса болбойт. Варианттарды карап чыгып, боюнда кылса гана ал аялы менен ажыраша турганын акыл элегинен өткөрдү. Атайын алдырып сал деп айтпасын деп айтпай жүргөн. Эрнис анын ичин сылап жатып ток баскандай секирип кетти. Сенин боюңда барбы? Кайдан билдиң? Мына турбайбы бөрсөйүп? Асиянын боюнда барда да дал ушундай болчу. Ары барчы, канча айтам мага аныңдын атын угузбачы деп. Жиндуго могу канча болду билесиңби? Алдырышыбыз керек. Алдырбайм мен. Эмне? Төрөйм мен. Бүтүндөй дүйнө каршы чыкса да төрөйм бул наристени. Сүйгөн адамымдан болгон баланын өмүрүн кый албайм. Айгүлдүн өжөрлүгү бар болчу. Боюндагы баланы такыр алдырбайм деп туруп алды. Мына жанында ыңаалап жаткан кыз ушундай жолдор менен жарык дүйнөгө келген эле. Баары Айгүл пландагандай болду. Айылдын баары Айгүлдүн ичиндеги наристенин атасы Эрнис экенин билишти. Асиянын көрбөгөнүн көр кылып жатып, ал чет өлкөгө кетип калды. Өзү келин болуп кирди. Бирок жеттим деген бактысы такыр көрүнбөйт го. Ушул элдин сөзүнөн, ата апасынын уятынан артык болуп келген адамы аны өмүр менен өлүмдүн ортосуна кептеди. Адилеттик кана. Келин кекиртегине кептелген жашын ары жутту. Таарынычы дайрадай болуп жатты. Ыңаалаган наристени колуна алып жүзүнө көз чаптырды. Эрнистин көчүрмөсү экен. Каш кабагын бүркөп койду эле өзү болуп калды. Келин күлүп жиберди. Биринчи жолу келин болуп келгенден бери чын дилден күлгөн күлкүсү ушул болчу. Айдар дайыма чоң энеси менен колуна чоң нан көтөрүп алат да чоң эненин белдемчисинин бир учун кармап кайда жүрсө ошол жакта. А энесинин оокаты деле бүтпөйт. Ичине батарейка киргизип алгандай эле кыбырайт да турат. Чоң энеси көп сүйлөчү эмес. Кабагын чытып ойлуу жүрчү. Бирок ошол сүйлөбөгөн абалында да балага сүйүү берчү. Ал эми апасы башкача эле. Кыңылдап ырдап, көп нерселерди сүйлөп, кээде китеп окуп берип чог ойночу. Айдар ошолорду эстегенде улутунуп жиберди. Эмне үшкүрөсүң, көйнөгүңдү уй жегир. Көйнөгүмдүбү? Уй кантип жейт эне? Деди бала бакырая тиктеп. Чоң энеси күлүп калды. Чоң энеси экөө казанга нан жасашат. Балага баарынан ушул абал жагат. Беттери кызарып кеткиче отту тиктеп отурат. Энеси көмкөрмөсү бышканда бысмылда деп ооз тийип четинен сындырып балага сунат. Эне, сиз тиги кызды да мендей жакшы көрөсүзбү? Деди капысынан Айдар. Жакшы көрбөй анан. Ал дагы сага окшош эле неберем да. А менчи? Баланын көзүнөн жаш айлана түштү. Сени дагы. Кичине чоңойсо сен дагы аны жакшы көрүп каласың. Сени менен кубалашып ойнойт, байкем дейт. Айдар башын чулгуп, эч качан ойнобойм деди. Тиги аял төрөгөн баланы эч убакта бир тууганым дебейт. Ошол экөөнүн айынан Айдар апасыз калбадыбы? Антпей балам. Ал бечарада эмне күнөө? Эч качан балдарда күнөө болбойт. Күнөө чоңдордо болот. Чоң энеси ойлуу ушуларды айтты. Жалгыз уул деп көкүлөсүнөн сылап чоңойткон уулу Эрнис эле. Асияны алып келгенде кубанганынан ыйлаган.
чынын айтыш керек, колунан да, тилинен да келген тың келин болчу, өңдүү түстүү да эле. Бул кабагы чытылып турган Үсөннүн кызы деле сүйлөшкүсү келбейт, апа келип көңүлүн алайын да дебейт. Балким ал дагы кайненесиндеги салкындыкты сезеби ким билсин. Уулунун кийинкиси эмне болор экен деп ич майын жеген энесинин убайымын Айдар кайдан билсин. Мен ал кызды жаман көрөм, деди Айдар бултуюп. Бир күнү сен андан жакын эч кимиң жок экенин сезесиң балам. Карындаш деген аябай күйүмдүү болот. Биринчи чоңоюп басып алсынчы, сенин артыңдан калбайт. Чоң энеси көз ачыктай айткан экен. Азыр Айдар чоңоюп жигит болгондо да ошондогу Арукенин ысык алаканынын табын сезет. Эсинде таптак сакталып калган экен. Арукенин биринчи жолу кучагына алган көзүрмөн болгону 5 жаш болсо да эсинде түбөлүк сакталып калыптыр. Ал дагы аргасыздыктан чыккан. Чоң энеси менен атасынын үйүнө барып калса деле бешикте жаткан карындашын карагысы келбей терс бурулчу. Канча алдап, дүкөндөн эмне каалаганын сатып берем десе да болбой баш чайкап, наристе жака тиктебей тура берчү. Кокус эле көзүнө урунуп калса итиркеги келип, үйгө кетеличи деп чоң энесинин жанын койчу эмес. Апасына болгон кусасы бир аз басаңдап, мектепке даярданып, тамга таанып, кошуна балдар менен ойноп калган кези болчу. Ошол учурда туугандары чоң энесин тойго чакырып, ал аргасыз Айдарды атасынын үйүнө таштап кете турган болду. Өзүнө айтса таптакыр көнбөйт болчу. Уктап жатканда атасы көтөрүп өз үйүнө алып келиптир. Түн бир окумда ызы чуудан ойгонуп кетти. Жетет, сүйлөбөчү мага. Сыртка чыгып бир аз элге аралаш, иш тапканга аракет кыл. Эмне жата бересиңби? Картошка казыла элек. Трактор менен сүйлөшүп койдум дедиң эле. Же дайын жок. Сенин ишиң болбосун. Сенин тирүүлөй өлүк абалыңдан чарчадым мен. Эмне болуп бара жатасың? Жок дегенде сакалыңды кырып алчы. Эшикке чыксаң балдардын жүрөгүн түшүрчүдөй болбой. Эрнис аялынын үнүн укпаганга аракет кылып, кулагына жаздыкты басып калды. Айгүл токтободу. Мурдун алып ыргытып, бышактап ыйлап, түн жарымында убакыт тапкансып сүйлөнө берди. Менин мугалимдик менен тапкан акчам эч нерсеге жетпейт. Жок дегенде 1-сентябрда кийип барганга тыңыраак көйнөгүм жок. Шыпты тиктеп эле үшкүрүп онтолоп жатасың. Билем сенин дартыңды. Тигиниңди унута албай жатасың да, Токтоп кал дедим сага, деди тиштенген Эрнис. Көзүн жумуп жиберди. Түн жарымында балдарды коркуткусу келбеди. Энеси тынч болгула деп суранып кетти эле. Барган тойдо тынч отуруп эс алып келсин. Айдар коркуп кетпесин деп ойлоду. Терең дем алып ичинен сандарды санай баштады. Токтоп калса гана. Асия эле, Асия, кайда барбайын ошол желмогуздун атын угам. Ал мындай эле, тигиндей эле, жаркылдап турчу эле, оокатты тың кылчу эле. Мен эч нерсе жасабай эле отургансып. Бардыгын кылып жатам, бул үйдө эптеген менмин. Канча аракет кылсам да бир Асиядай боло албадым. Бүт айылдын башын айлантып алганбал? Керек болсо мен андан билимдүүмүн, 5 жыл окугам. Ал укмуш болсо бир келип баласынан кабар алат эле го. 1 жылдан бери баласынан кабар алган жок. Аял кургур азыр тыпырап муштумдун алдында калаарын билсе да тилин тартпай быдылдай берди. Анткени чыдабай калган эле. Айылдагы терс көз караштан, кайненесинин салкын көз карашынан, Эрнистин кайдыгерлигинен ызасы таш бараткан. Эң негизгиси сүйүктүү боло албаган аялдын ызасы эле. Кандай жол менен болсо да Эрнисти өзүнө байлай албай, айласы кеткендеги ызасы атылып чыгып жаткан кез эле. Эрнис жарым саат укту. Жини келип колдору карыша баштады. Үңкүлдөгөн аялы токточудай эмес. Такыр чыдамы кетти да, эркек ыргып туруп былч эттире бир муштады. Токтоп кал дедим го сени. Асия деген атты атаба дедим го сага. Башымды айлантып боозуп туруп андан ажыратып тийип алдыңбы я? Мына сага көрсөтөм Асия дегенди оозуң албаган кандай экенин. Сениби шашпа. Былч урулган муштумдар. Аялдын уңулдап ыйлаган үнү. Айдар кулагын колдору менен жапты. Мурункудай эч жүрөгү титиреп коркуп кетти. Бул коркунучту бала кезинде гана сезесиң. Түрсүлдөй соккон жүрөгү алкымына келип, алакандарың нымдашып кетет. Ошол эле маалда ызы чуудан Аруке ойгонуп кетип ыйлап жиберди. Атасы мунун ыйлаганын угуп бул бөлмөгө келип бизди да урат деген коркунуч пайда болду балада. Керебетинен тура калып бөбөктү шыпылдата бешиктен чечип кучактай калды.
Болду Аруке, болду ыйлаба. Кыз солуктай басылды. Көп учурда аны түн ичинде эч ким колуна алчу эмес. Ыйлап жатып ата энеси кырылышып жатып анын үнүн укпаганда кайра уктап калчу. Бакырайган көздөрү менен Айдарды тиктей калып тааныдыбы дымып калды. Ыйлаба, тигилер дагы урушуп жатышат. Быйтыйган алакандары менен кыз агасынын жүзүн сыйпалай берди. Айдар акырын кыңылдап чоң энесинен көргөндөй май куйрукка таптады. Тынчый агасынын бооруна жабышкан боюнча бышылдап уктап кетти. Айдар уктаган жок. Түнү менен бөбөгүн колунда алып отурду. Эрнис аялын уруп моокуму кангандан кийин сыртка чыгып кетти. Мындай учурда картошка каздырсам кереги тиет деп катып койгону эсине түштү. Сарайга барып катып койгон жеринен бир шише аракты алды да оозунан эле иче баштады. Негизи ичкиликке жакын эмес болчу. Өзү эле чарт-чурт кыялы чукул неме, ичкенде такыр жиндүү болуп калам деп коркчу. Бөлмөдө эсинен танып канга боелуп жаткан аялын табалай ичинен күлүп койду. Чала болот, шиши толгон, Асия деп коет дагы. Анын тырмагына татыбайсың сен деп алды көөрөнө. Көкүрөгү ачышып кетти. Эстебегенге аракет кылса да анын элеси турганы турган. Кайда болду экен? Бирөө жарымды таап алса керек эмгиче. Өңдүү эмес беле? Кызганыч мээсин жеп кирди. Эрдин кесе тиштеди. Ички туюмунда Асия эч качан кайтып келбесин билчү. Онтоп алды. Айгүл менен өзү жакындашып албаганда, боюндагы бала анык экенин элдин баары билбегенде, айласы кетип, эки оттун ортосунда калган Эрнис кол көтөрбөгөндө кетмек эмес. Адам баарына өзүн өзү күнөөлөгөнү жаман. Өзүн өзү кечире албаганы жаман. Сарайдын бир бурчунда караңгыда отуруп, башын дубалга ургулап жаткан Эрнистин кайгысы бир гана өзүнө белгилүү болчу. Жигит, канчанчы жолкусу бул? Жашагың келбесе ажырашып кет да, соо жери калбаптыр аялыңдын, деди врач. Эрнис эч нерсе дебеди, кечирим да сурабады. Өзүн күнөөлүүмүн деген ою да жоктой. Арыз жазып туруп, кестирип жиберет. Мейли. Кайдыгер эле баарына. Тиги эмне дээрин билбей кол шилтеп басып кетти. Өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деген абал кайталана берди. Айгүл кетип калбады. Эрнис ызасын аялынан чыгаргандан тажабады. Бул арада Аруке 2 жашка чыгып, көз тойгуза турган сүйкүмдүү кыз болду. Үй бүлө мүчөлөрүнөн эң жакшы көргөнү Айдар. Көчөдө ойноп жүрсө да жазбай тааныйт. Абака деп атайт. Кайдан тапты бул ысымды ким билсин? Айдардын жүрөгүндөгү муз да акырындап эрий баштады. Чоң энеси салып берген момпо сыйларын кээде акырын чыгарып колуна кармата салат. Жакындашып калганынын дагы бир себеби бар. Айгүл жумушка кеткенде кызын чоң энесиникине таштап кетчү. Тиричилик менен алек болгон чоң энеси: Айдарга кылайын, Арукени карай тур, камыр жууруй салайын, тамак жасай салайын деп экөөнү бир бөлмөгө таштап коет. Кыз жанына келип, Айдардын көзүн чукуйт, чачын сылайт, үстүнө чыгып алып ат кылып минет. Башында сыртын салып же сук эле жатып берген Айдар эми анын колдорун кармалап, кээде кытыгылап күлдүрөт. Борсулдап экөө тең болбогон нерселерге каткырып калышат. Чоңдордун дүйнөсүндөгү катаалдык, өздөрү түшүнбөгөн бүтпөгөн чыр экөөнө тиешеси жоктой, эки бир тууган бир дүйнө курушту. Анда адилеттик, катаалдык, кол көтөрүү, коркуу жок, керемет дүйнө болчу. Ал дүйнөдө экөө эле бар болчу. Ата-энелерине керек эмес, мээримге тойбой калган экөө бири-бирине сүйүү, жылуулук берчү. Бара-бара экөө такыр ажырашпай калышты. Айылдын эли 6 жаштагы бала аркасына көтөргөн 2 жаштагы кызды ар көчөдөн көрүп жылмайып өтүшчү. Экөө тең менин балам болсочу деп эңсей тургандай таттуу эле. Аттең ошол кереметти ата-энеси сезген жок. Айдар биринчи жолу мектептин босогосуна аттай турган болду. Чоң энеси пенсиясын ала келген чыкыйган ак көйнөк менен костюм анын көңүлүн көтөрө албай койду. Бут кийими да тар сыяктуу улам чечип салып басып кеткиси келет. Тизилген өзү теңдүү 1-класстын балдарына көз кырын салды. Көбүнесе ата-энеси менен келишкен экен. Чоң энеси ысыкта көп тура албагандыктан көлөкөдө отура турайын деп кеткен. Жалгызсырады. Көзүнө ирмеле калган жашты, тамагына тыгыла калган ызаны ары жутту. Көзүн жума жагымдуу нерсе издегиси келди. Мурун апасынын колдорун эстечү.
Бирок апасы кабар албай койбодубу. Кусалык бара-бара ызага айланып, апасын да көп эстегиси келбей калган. Арукени эстеп кетти. Бакырайган көздөрү менен талпынып, аркасынан чуркап абака дегенин эстеди. Жылмайып жиберди. Эрни суулуу Айдар. Эжекеси чакырганда укпай калыптыр. Жанындагы кошунасынын баласы чыканакка түрттү. Сени айтып жатат. Эч нерсени түшүнбөй карап тура берди. Мектепке келгенин, мындан ары атасынын атын кошуп чакырарын ошондо билди. Чоң энеси буга чейин жазганды, окуганды, санаганды үйрөтүп койгон эле. Кээде кошунасынын өзүнөн улуу баласынын жанында отуруп, аны менен сабак окуп калчу. Башка балдар эжелеп кыйналып окуса шар окуп, эсепти шарт чыгарып берип жатып, бир күнү эжекеси аны 2-класска өткөрө турган болду. Эрни суулуу Айдар 1-класстын программасын бүт билип алыптыр. Сабак ага эми кызыксыз болуп калды, 2-класска которолу, деди ал директорго. Кандай чечилди ким билсин, Айдарды 2-класска котормой болушту. Классынын босогосун аттап киргенде эле эжекеси атасынын экинчи аялы Айгүл экенин байкап кетенчиктей берди. Жок, мен бул класска окубайм. Эмнеге? Өзүмдүн классымда эле окуйм, деди ал, Айгүлдөн көзүн албай. Ал ыңгайсыз болуп кетти. Баары көндүргөнгө аракет кылды. Бирок Айдардын айтканын бербеген өжөрлүгү бар эле таптакыр көнбөдү. Апасын кетирип жиберип, атасына аял болгон бул аялдын классында өлсө да окубайт эле. Чоң энеси экөө келе жатышты. Тыпылдап жанында баскан небересин сөзгө тарта турган болдубу, чоң энеси акырын кеп баштады. Айдар, Айгүл эжеңдин классында окуй бербепсиң да, балам? Анда эмне күнөө, балам? Ал да өз шорун тартып жүргөн бирөө да. Апам эми эч качан келбейби эне, деп жиберди Айдар. Таң, балам, жашоодо мындай болот деп айта албайт экенсиң. Өтө баласаак болчу апаң. Бирок эмнеге кабары чыкпай калды билбейм, буга бир нерсе болдубу деп да ойлоп кетем. Өткөндө Төркүн жагында ал тууралуу эч нерсе билбейт экен деп уктум. Атам эмнеге издебейт эне? Атаң... Чоң энеси оор үшкүрдү. Айтаарга жообу жок болчу. Арукени силерге таштап турайын, апа. Тааныш келиндин туулган күнү эле, деди Айгүл бир күнү эшикти ачып. Кыш мезгили болчу. Чоң энесинин кашы жыйрыла түштү. Анткени Айгүлдүн көздөрү ойноктоп кызымтал эле. Кайсы тааныш келин? Сиз тааныбайсыз, апа. Теңселе түшкөн келин ичкенин билгизбегенге аракет кылып жатты. Кыраакы кайнене баарын билип жүргөн эле. Эрнис кайда? Мал базарга кетти, торпок сатам деген. Анда эртең деле бар, деди кайнене салмактуу. Бүгүнкүң өзүңө деле жетиштүү сыяктуу, деп кошумчалап койду. Айгүлгө ушу гана жетишпей турган болчу. Атырылып кетти. Сиз мени тескеп эмне кыласыз? Биринчи балаңызды карап алыңыз. Жүргөн бир өлүмсүк, же акча таппайт, же элдин эрлериндей жылуу сөз айтып койбойт. Ооз ачканга ыргыта чабат. Мен күң белем. Жок дегенде тең туштарым менен көңүл ача албайм бия. Иште, таяк же, баарына чыда. Бүгүн мектептен иштен бошодум, арыз жаздым. Үйдө отуруп көрөйүн, мен дагы сиздин уулуңуз баксын. Чоң эне сына түштү. Жалгыз уулу тууралуу жаман сөз дилине камчы болуп тийип жатты. Керек болсо, сен баламдын уясын буздуң, сен тагдырын талкаладың. Асия менен жашаганда колунан да, оозунан да келген балам бар болчу. Билгениңерди кылып алгылачы, деген келини Арукени түртүп жиберип чыгып кетти. Аркасынан чоң энеси чыгып, көпкө кер мура айтышып жатышты. Сууктан эки бети албырып турган Аруке Айдарды карай салып жаркылдап күлүп жиберди. Куду чоң кишидей альбомун чыгарып, түстүү карандаштарын алып Арукени алаксыта баштады. Эртеси анын эртеси да Арукени алганга апасы келген жок. Чоң энеси айласы кеткенде өзү уулунукуна жөнөп калды.